Саламатсыздарбы? Азыр күз мезгили, биздин бакчадагы гүлдөрүбүздүн баары гүлдөп бүтүп, бир жагынан жаңы ачып атканы болсо дагы, бир жагынан ушундай болуп, урук байлап, булар бышып калган учуру. Ушул бархат гүлү биздин бакчабыздын көпчүлүк бакчадагы гүлдөрдүн арасында бир жылдык гүлдөр. Булар да көп кездешет. Жазында буларды уругунан сээп өстүрүп алсак, кар түшкөнгө чейин булар гүлдөп беришет тынбай. Ошондой эле бул гүлдүн дагы медицинадагы көптөгөн пайдасы бар. Бирок бул гүлдөрдү кандай кылып, кандай ооруга колдонобуз, биринчи өзүбүздүн врачыбыз менен кеңешип туруп, андан кийин колдонгонубуз жакшы. Бул гүлдөр негизи көп айтып өткөндөй дарылык касиеттери көп. Биздин Кыргызстанда көптөгөн чөптөрдүн дагы пайдалары көп. Биз аны дагы көбүнчөсүн билбейбиз. Ошондой эле ошол дарылык касиети көп гүлдөрдүн арасында ушул биздин бархат гүлүбүз да бар. Бул гүлдү дагы көздүн көрүүсү начар болгон убакта дагы бул гүлдү пайдаланышат. Ошондой эле суук тийгенде иммунитетти көтөрөт, ар кандай паразиттерге каршы, тери ооруларына ар кандай жараларга, тамак сиңирүүдө давлениясы жогору болгондо дагы бул гүлдөрдү ошо давленияны түшүргөнгө пайдаланышат. Бархат гүлдүн майын дагы косметологияда дагы бул гүлдөрдү майын колдонушат. Кургатып алып чай катары пайдаланса дагы болот. Ошондой эле сустав, муун ооруларына дагы бул гүлдөрдү компресс кылып колдонушат. Терс жактары да бар. Кош бойлуу айымдарга, ошондой эле жаш балдарга жана аллергиясы барларга бул гүлдөрдү эч кандай колдонгонго болбойт. Ошондой эле бархат гүлү биздин жалгыз эле бул дарылык касиетке ээ болбостон, бул гүлдөр биздин бакчабыздагы топуракты дагы жумшартып, ошондой эле органикалык удобрение катары бул гүлдөрдү дагы колдонсок болот. Ушундай болуп кургап калган убакта мунун өзүбүзгө керектүү уруктарын алып, анан бул гүлдөрдү тамыры менен жулуп алып, ошондой эле кайчынын жардамы менен бул гүлдөрдү майдалап, абдан эле колдон келишинче майдараак кылып туруп, биздин ушундай бакчабыздагы гүл отургузган, ар кандай жер жемиштерди отургузган жерлерге бул гүлдөрдү майдалап туруп колдонсок, бул гүлдүн жытын билебиз, жыты буркурап турат. Ошондо бул анча мынча курттарды, тиля, белокрылка, капустага түшчү чымын, ошондойлорду булар жолотпогон. Ошондуктан биз ушундай кылып майдалап алып, бул гүлдөрдү ошол бакчадагы топурактын арасына үстүнөн кайра топурак менен бастырып, бул гүлдөрдү коюп койсок, жазга чейин булар чирийт дагы, өзүнүн жыты менен жанагындай курт кумурскаларды жолотпойт, чирийт дагы, булар биздин топуракка удобрение болуп берет. Ошондуктан бул гүлдөрдү чириген кезде жулуп, ыргытып ийип же өрттөп абаны да бузбастан, кайра эле өзүбүздүн бакчадагы гүлдөргө топурагын аралаштырып колдонсок болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.